Manas. Birinci kitap. Dünyadan arasa, aytağa vahatın git, karalasın dungasın git, tanrıcar karşım git, Баарынан мурда ошол тарыхый жана реалдуу окуялардын негизинде кыргыз элинин чыгармачылык генийинен жаралган улам такталып, тазарып, артыкбаш жүктөрдөн бошонуп, керектүү зарыл жаңы кошумчаларды кабыл алып, тулку боюна сиңирип өзүнүн бүгүнкү көз кайкыган бийиктигине жеткен көркөм чыгарма. Ошондуктан бул чыгармада кадимки кадыр эсе, жашоо тиричилик менен катар акыл жеткиз укмуштуу фантастика, тарыхый окуялардын алыскы чагылышы менен катар шундуктуу миф табигый түрдө бирге жанаша жашайт. Аларды биринен бирин ажыратууга, бөлүп алууга болбойт. Алар бирине бири өтмө катар чырмалышкан. Элдин көркөмдүк аң сезими аркылуу муундан муунга, тукумдан тукумга өткөн Манас эпосу ошентип бышып жетилип, чыңалып, күчүнө толуп турган кезде бизге биздин күнгө туш келди. Бул анын зор тарыхый бактысы. Болбосо ким билет, эпосту жараткан эл улам бир трагедиядан бир трагедияга учурап, азайдан азайууга бараткан. Улут Октябрдын жаркыраган таңы менен кыргыз эли капарына келбеген жаңы дүйнөгө туш келип, анын бирден бири перзенти Манас эпосу сөздүн түз маанисинде да, каймана маанисинде да кайрылдан жаралды. Улуу эпос эми өзүнүн экинчи өмүрү, түбөлүк өлбөс өмүрү, китептин өмүрү менен жашоо дооруна өттү. Ошентип бир мезгилде оолдон оолго өтүп, уруудан урууга ылгана белгилүү болгон зор эстетикалык окуя өзүнүн накта көркөмдүк наркына ээ болуп, дүйнөлүк маданияттын алтын казынасына түздөн түз келип кошулду. Тарыхый көз караш менен караганда Манас эпосу башка эстетикалык өлчөмдүн негизинде башка талап, башка тарыхый турмуштук шартта жаралган. Ага бүгүнкү күндүн адабиятынын көркөм идеялык максаттарын коюуга, ага бүгүнкү күндүн адабиятынын закон ченемдери менен мамиле жасоого болбойт. Ошондой болсо да, эпос биздин күндөргө жеткирген тарыхый чындыкты жана көркөм чындыкты бүгүнкү күндүн тили менен түшүнүктөрү менен түшүндүрүүгө жана аныктоого толук болот. Эмне үчүн кеп ушунда? Байыркы доордо дүйнөлүк маданияттын кербең жолунан алыста, обочодо айрыкча тарыхый шарттар менен өзүнчө бир аймак менен чектелген кырдаалда жаралган бул эпос бизге эмнеси менен, кандай асыл заты менен баалуу? Ириде айтылуучу сөз мындай: эпостун эң негизги идеясы анын бүткүл кан тамырын аралап өткөн идея адамзаттын жаралышынан бери адамды алдырып тоздуруп, кубантып, сүйүнтүп, издентип, улам алдыңкы максаттарга умтултуп, адам чаалыгып, чарчап баратканда ага канат байлап, күч берип, дем берип келген өлбөс, карыбас идея. Эпостун бүткүл көркөмдүк түзүлүшү, пафосу эң негизги бир идеяны баштан аяктуулап, өрчүтүп, өнүктүрүп отурат. Ал эркиндик идеясы, көз каранды эместиктин идеясы менен бүгүнкү биз түшүнгөн эркиндик, көз каранды эместик идеясынын ортосунда
ички маани мазмуну боюнча асман жердей айырма бар. Бирок бизге эпос дал ошонусу менен баалуу, дал ошонусу менен кымбат. Анда элдин эркиндик жөнүндөгү идеалы, философиясы, имандык чен өлчөмдөрү бузулбай таралбай ошол жаралган калыбында жеткендигинде. Албетте, эпос деген эпос. Ар түрдүү тарыхый кырдаалдарга ылайык эпостун көркөмдүк турпатына, кала берсе идеялык түзүлүшүнө ар түрдүү катмарлануулар болбой коюшу мүмкүн эмес. Бүгүнкү окуучу дүйнөлүк классика, дүйнөлүк фольклор менен кабары бар окуучу аны оңой эле сезет. Катмарлануунун өзү да эпостук касиет. Мындагы эң маанилүү башкы маселе Манас эпосунун түпкү нукура идеясы 1000 жылдар бою ар түрдүү тоскоолдуктарга, кысымдарга учураганына карабастан, бүгүнкү наркын коротпой биздин улуу заманга жеткенинде. Бул эпостун майтарлык күчү, Манас эпосу бийик гуманизмге сугарылган эпос. Мындай деп айтыш биз бир караганда парадоксалдуу болушу мүмкүн. Анткени эпос баштан аяк согуштук жүрүштөргө, чабуулдарга, кандуу кыргынга негизделген. Мындайынча жөнөкөйлөштүрүп айтсак, Манастын бүт өмүрү согушта, чабуулда өтөт. Ал өзүнүн эң акыркы жүрүшүнө акылман аял Каныкейдин каршы болгонуна карабастан жибейт. Ушул жолку кыргында Манас өзү катуу жаралар болуп, ал ошондон акыры каза табат. Кыр чоросунан бүт айрылды. Манас эпосу ушундай финалына. Жыйынтыгына карабастан, бийик гуманизм идеясын бекемдеген, адамды сүйүү, адамды баалоо, коом турмушунун эң бийик имандык нормасы экенин бекемдеген дүйнөлүк гениалдуу эпостун катарына кирет. Эпосту жараткан элдин акылмандуулугу көркөм чыгарманын трагедиялуу финалынан эле даана сезилип турат. Мындай кайталангыс финал улуу чыгармага гана мүнөздүү. Манас. Birinci kitap. Uyadan karasa, ay tahan vahat dingi, taralafın dungat dingi, tanrıdan akşım dingi,